Салам достор, барыңарга кутман кеч. Биз азыр Кызыл Адыр айылындагы жаңы конуштардын биринде турабыз. Мына ошол жерде буюрса ишкер агаларыбыздын колдоосу менен ондай спорт аянтчасы курулуп аткан экен. Бул жерде кечкизин мынакей ушундай. Бул жаңы конуштун тургундардын балдары волейбол, ар кандай оюндарды ойношуп, мынакей көңүл ачуучу жер болуп эсептелинет экен. Жакшы иштер жайылталы деген максатта ошол нерсени тартып атабыз. Анан албетте бул жерде мынакей ишкер байкелерибиздин бири ушул спорт аянтчасынын салынышына себепкер болгон ишкер агаларыбыздын бири Медер акебиз жаныбызда турат. Медер аке, айтсаңыз, ушул эмилге каяктан пайда болду эле, анан азыр дагы кандай иштер болот, ошолор боюнча бир аз токтолуп кетсеңиз. 2022 жылдын күз айларында ушул Кызыл Адыр айылынын айрым ишкерлери жолуктук элек. Жолугуп бир айылыбызга бир өзгөчө салым кошсок, өнүгүшүнө депчи, инфраструктурасына деп. Андан кийин ошол жерден чечим кабыл алдык элек. Буюрса балдар аянтчасын куруп беребиз депчи. Анан ошол бул ой ошол жерден жаралган. Достор, ушул жердин күндө ушул спорт аянтчасын пайдалана турган жигиттер жанында турат. Атыңар ким? Ислам, Арнат. Ушул спорт аянтчасы ачылып атканына сүйүнүп атсыңарбы? Ооба. Ойнойсуңарбы күндө? Ооба. Эмне оюндарды ойнойсуңар берди? Волейбол, орто түшмөк, турник. Менен жарашып, турниктерин колуна алчап деп. Болсо могул жактарда машыгып анда турниктерге. Сенчи? Тартынышып, жарышып ойнойбуз. Анан жалпы суммасы канча болот бул жерде? Бир жалпы суммасы 1 миллион 300 миң тегерегинде болуп атат. Бул аянтча толугу менен бүткөрүлө элек, анткени сиздер көрүп тургансыздар, могу воркаут площадкалар, отургучтар тегерегинде евро заборлор бүттү. Астын болсо бетондодук. Анан кийин эң негизги эме аянтчабыз келе элек, балдар оюнчан. Бул атайын өзгөчө заказ менен кылып жасаганбыз. Совет Токтогул көчөсү менен Эркиндик көчөсүндөгү өзгөчө бир пластиктен жасалган бир балдар ойнойт эме бар да. Ошол атайын заказ менен даярдалып жатат. Бир 10 күндүн тегерегинде буюрса келет да. Анан бунун астын болсо жана жасалма газон сыяктуу кылып баардыгын толук килем сыяктуу кылып төшөп чыгабыз да. Бул бир заманбап, өзгөчө бир балдар чогула турган, ойной турган жер болот. Спорт аянтчасын активдүү пайдаланган бир жигиттердин бири Улук жанында турат. Жергиликтүү тургундар пайдалансын, жаштарды сергек жашоого үндөйлөө деген максатта ушул нерсе жасалып атат да. Сенин пикириң кандай? Саламатсыздарбы? Ушул неме кичинекей аянтчаны салып бергенине бизге чоң рахмат. Биякта көп, мындай 5 сотиктен ар бир үй биякта бир көп болуп, жаш балдар көп. Ойногонго жер жок, көчөгө ошондой ойночук. Бир жакын арада элечи. Азыр болсо баардыгы ушул жака үйүлүп, баардыгы ынтымактуу. Футбол ойношот, волейбол ойноп, турниктерге тартылышып, өздөрүнө ден соолугуна пайда кылып, телефондон чыгышып, мындай үйдө кечке отура бербей эшикке чыгып ойноп, чуркап, ден соолуктарына пайда келтирип атат. Өзүбүздүн ушул Талас облусунун мындай мыкты чыгаан байкелерибизге рахмат. Бизди блог тартып атсак карашып атат мынакей. Ушул жигиттер буюрса келечекте мындан дагы чоң проекттер сала турган эр азаматтар өсүп келатат дейли. Кыргыздын желегин желбирете турган спортчулар буюрса көрүп атсаңар достор. Ушул сергек жашоого үндөгөн ушу жаштар үчүн сонун бир аянтчаны салып берип аткан агаларыбызга дагы бир жолу ыраазычылык. Канча убакыт кетти негизи? Качан башталды эле бул нерсе? Ошол бул чынына келгенде аз эле убакыт кетет экен. Бир 3 жумадын тегерегинде толук бүткөрүп коюуга мүмкүн экен да. А бирок ошол каражатка байланыштуу тиги чогултуп ар ким ар кандай шарттар болуп калат. Ошон үчүн бирке кечигип жатат. Мен ойлойм, жакшылыктын эрте кечи жок. Баары деле эгер кандай жакшы максат коюлса, ал сөзсүз ишке ашат деп ойлойм. Буюрса аз эле бир бөлүгү калыптыр достор, көбүрөөгү бүтүп калган экен. Буюрса балдардын эл аралык күнүнө карата бир даяр болуп калса ачылышы болот окшойт да. Буюрса балдардын эл аралык күнүнө карата же болбосо бир азыраак кечип калышы мүмкүн да. Спорт менен машыгыш керекпи я? Ооба, аябай жакшы адамдарга да.
Адамдарга жакшы, ден соолукка пайдалуу. ден соолукка пайдалуу, анан кийин күчүң бар болот, формаң да болосуң. Мындай кылалы, ушул жерди салып аткан акелдерибизге рахмат айтпайлыбы? Ооба. Эмне деп рахмат айтабыз? Ал байкелер жакшы байке, анан бардык өйкөлөргө да, айылдарга да ушинтип салып берсе жакшы болмок. Балдар сергек жашоого үйрөнмөк, телефондон алыстамак, ошондойбу? Ооба, ошондой жакшы болмок кандай. Кандай жакшы болмок? Телефондон эме алыстаса бирок мээлер кат иштеп, бүтүк жумуштарга иштеп кетет да. Анан жергиликтүү бийлик менен кандай кызматташуу болуп атат? Балким жер бөлүп берүүбү? Өзгөчө ушул жергиликтүү бийликке да ыраазычылык билдиргим келет. Ушул биз ушул ойду көтөргөндө, сунушту көтөргөндө ушул жерди аянтчабызды бул муниципалдык жерге тиешелүү, айыл өкмөткө тиешелүү. Ошо Кара Бура айыл өкмөтүнүн жер адистери башчысы 3 күндө эле бизге мындай китепти колубузга берип, анан ошонун негизинде бунун чек араларын аныктап, анан куруу иштерин жүргүзүп баштадык да. Бергенме ошол салып бергенге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жакшы, иши ийгиликтүү болсун, бала чагасы менен, үй бүлөсү менен бактылуу болсун, эне атасы менен. Ушул ушунча адамдын ойноп атканын баары батасы тийсин, агарызын көгөрсүн демекпиз. Эми ошого окшогондор да көбөйө бергенди биз суранат элек. Негизи ушундай иштерди кыла бериш керек деп туурабы? Ошол боюнча бир аз токтолуп кетсеңиз. Албетте, ушул учурдан пайдаланып, буюрса бүткөндө да чакырабыз, бирок азыр да кайрылгым келет. Жалпы Кызыл Адырдын жаштарына, Чыңгыз Айтматов районубуздун жаштарына, жалпы Талас областынын жаштарына, ишкерлерине ар бириңиздер коркпой эле ушундай иштерди кыла берсеңиздер болот. Элдин ынтымагы, биримдиги бекемделет. Жаштарга болгон үлгү болот. Анан аз эле убакытта көп каражат топтобой, бирок заманбап өзгөчө балдарыбызга шарт түзүп бере алат дейбиз да. Жакшы. Мына достор, Медереке жакшы нерсеге токтолуп кетти. Ар бирибиздин колубуздан келет. Эң негизи каалоо болсо эле, анан ушундай жаштарга, коомчулукка шарттар түзүп берсек болот экен. Анан бул албетте Кызыл Адырдын ишкерлерине ыраазычылык билдиребиз. Башка райондогу, областтагы мыкты агаларыбыз да ушундай иштерди жасоого чакырып кетет элек. Медереке, ишиңиздерге ийгилик, буюрса алдыда дагы көптөгөн ушундай социалдык проектлерди ишке ашыра бериңиздер, иштериңизге ийгилик берсин Аллахым. Мына өзүңөр көрүп тургандай спортту балдар ойночу аянтча, мындай балдардын маанайынан эле көрсөңөр болот. Ушул биздин ишкерлер былтыркы жылдын күзүндө баштап бүтүү астында турат. Мен ойлойт элем, мындай кубанып турам десем болот да, мындай жөнөкөй сөз менен айткандачы, ар бир жерде эле ушинтип жардам кыла бербейт. Мындай жардам баягы кол ачык, өлкөгө, элине болгон мындай сүймөнчү киши, элине болгон кызматы, милдетин билген адамдар гана кылат да. Анан учурдан пайдаланып ушул демилгени көтөргөн биздин райондун жалпы ишкерлерине терең ыраазычылык билдирип кетем. Бул иш менен гана токтобостон, өздөрүнүн планында дагы ушундай иштерди ушул жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү мамлекеттик администрация менен биргеликте ишке ашырабыз деп пландап жатыптыр. Буюрса биз өзүбүз дагы ушул алар менен кызматташып, ушул жергиликтүү ишкерлер менен кызматташып, мындан ары дагы ушул жер жана башка жагынан колдоо көрсөтүп, мындай бир маселе болсо, ошол маселенин чечилишине жардам бергенге даярбыз. Анан учурдан пайдаланып, буюрса бул ошо 1 миллион 300 миң сомдун тегерегинде курулган спорттук балдар аянтчасы, мындай карап турсаң баардыгы мындай сапаттуу материалдардан курулуптур да. Анан ушундай ишти дагы бир эле нерсе менен токтоп калбастан мындан ары да улантып кетели деп чакырып кетели элем. Ушул ишти баштаган Медер мырза, Жандар мырза ушулар менен биргеликте дагы көп иштерди жасасак деген ой бар. Анан негизи эле ишкерлерде абдан мындай мүмкүнчүлүктөр чоң. Анан ошол мүмкүнчүлүктөрдү ушул жергиликтүү бийлик менен биргеликте туура пайдалансак, биз мындай жеңишке жетебиз деген ойдомун да. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебей бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн нарына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба.
жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга. Андап эмес, мындай даярдалып эмес, ушул мындай жасайлы деген эле ой пикир менен келип чыккан ушундай иштер да. Буюрса ушундай иштер көп болсун да айылыбызда. Башка айылдарда да ушул нерсени курушубуз керек. Ишкерлер менен жергиликтүү бийлик дагы ушул нерсе кызыктар болуп иш кыла берсе, өлкөдө бир өнүгүү боло берет деп ойлобосой. Көз коркок кол батыр дейт, мисалы үчүн чындап эле ниетти түз коюп, Алла каалоо үчүн, элдин жашоо шартын оңдоо үчүн иш болсо, менимче сөзсүз жакшы жыйынтыктар болот.